Assalamu алейкум урматтуу мекендештер. Бул чыгарылышта биз айтылуу Сары Челек көлү жөнүндө сөз кылабыз. Айтайын дегеним, Сары Челек көлүнө өтүү үчүн ар бир жаран 100 сомдон, ошондой эле унааларына 100, 150, 200 сомдон төлөп өтүшөт. Ушул акчаларды жогору жака жеткирүү үчүн бул видеону чыгарууга туура келди. Сары Челек көлүндөгү миллиондорду жогору жака жеткирүү үчүн министрибиз Динара Кутманова, депутат Нуржигит Кадырбеков, ошондой эле Аксыдан чыккан депутат Нурлан Шакиевке жолуктум. Ошентип Сары Челек коругуна текшерүү келди деген сөздү угуп, корукка барган учурда момундай көрүнүшкө туш болдум. Барган учурда келген текшерүүчүлөр коруктун кызматкерлери менен чай үстүндө сүйлөшүп отурган экен. Мен айтайын деген маселени жок, биз укпайбыз. Биздин өзүбүздүн планыбыз бар. Биз сенин жалыбыңы укканы келген эмеспиз деген жоопту беришти. Ошентип Сары Челек коругундагы маселелерди айтайын дегенимде укпайбыз деген үчүн мен булардан эч нерсе үмүт кылбай, өз ишимди ары карай улантууну туура көрдүм. Могу Сары Челектин посту Динара эже. Аз деле туристтер келип атыр. 4 күндөн бери аппарат жок экен бу жерде. Эмне? Жок, олар текшерет да келип. Нерде биз иштегенде ККМ деп коет, ошо аппарат турган, 4 күндөн бери алып салып, 4 күндөн берки акчаларды кандай кылып атыр билбейм. Ал 4 күн дегени мага айтылган гана сөзү болуп чыкты. 4 күн эмес, 10-12 сентябрдан бери эч кандай чек берилбей, жана ошондой эле алган суммалары жазылбай аткан көрүнүшкө туш болду. Берген акчаңыздын чегин сурабайсызбы? Чекти сен бересиң анысың? Жок. Берден чек алып, акча төлөп. Көтөр болуш керек, азыр турист сезон жабылган. Өз негизи өткөрбөш керек. Өткөрбөш керек деген жок, дайырке бурмалабаңчы. Чын. Не кылыш керек эле? Мындай так сүйлөсөсүз. Сен айтчан да, не кылыш керек эле? Сиз да мындай ошолорго кошулуп алып, сиз да миск ишенип мындай эме. Сен айтпайсың, не кылыш керек эле? Андан келгенин айтасыз да. Чек берген жок ошону айтып коюң, аты жөнүңүздү айтып коюңчу сиз. Чек бербей билбейм да мен. Эми мага сизге кереги жок, чек бербедиби? Мындай ошону айтып коюң мага. Чек берген жок. Болду. Булар 1 сентябрда туристтик сезон жабылды деп келген коноктордун акчаларын асмандан алып, чөнтөккө салып көнүп калышкан. Канча сом бердиңиз? 3000 сом бердиз. Чек бербеди. Майли, айдаңыз. Бул көрүнүш кереметтүү Сары Челек көлүндө болуп жаткан мыйзамсыз иштердин бир чети гана. Бул жерден түшкөн миллиондор муну ушул Сары Челек көлүн өнүктүрүүгө жана ошондой эле көздүн карегиндей сактап калууга жумшалат деп чогулат. Ошол миллиондор эч кандай Сары Челекке жумшалбай аткандыгы бизди өкүндүрбөй койбойт. 2022 жылы мына ушул посттон түшкөн акчанын суммасы 5 миллион сомдон ашты. Бул видеонун максаты мына ушул корукка түшкөн акчаны 1 сом жумшабай аткандыгын жана ошондой эле бул жерден миллиондор түшөт экенин биздин жогору жакта отурган чоңдорубузга жеткирүү. Андыктан видеого лайк басып, комментарийге ой пикир бөлүшө кетиңиздер. Бул видеону даярдаган Алтынбек уулу Нурдин.